айтыңызчы, мынакей Конституциялык сот буга чейин болгон да. Буга чейин болгон. Анан азыр болсо кайра киргизип атат. Бул жанагы президентке импичмент жарыялоодо ушул башкы прокурордун дагы, анан Конституциялык соттун дагы ушул чечими керек деп атпайбы? Сиз айтып атасыз, бул өтө кыйындатып берет. А негизи Конституциялык сот азыр эмне иш кылат ошондо? Бизде соттор кеңеши бар, башка бар, тиги бар. Биз структураларды кыскартабыз, атка минерлердин армиясы кыскарат, бюджетти биз сарамжал пайдаланышыбыз керек деп атабыз. А бирок мына жаңы ошо Конституциялык сот кайра кириши менен бул дагы көбөйөбү негизи? Мындай да, мен уже түшүндүм. Эмнеге булар Конституциялык сотто киргизгенин. Биз баарын өттүк да. Мен ойлойм, эки негиз менен киргизишти. Биринчи, шайланган президентти эч качан импичмент жарыялабай, ошолордун менен күчү менен кармап турганга, бул биринчи. Экинчи, бизде сабак эл сабак алыш керек да. Биз өткөн сабак бар. Мына Чолпон Байекова учурунда үзөңгү куушту келишимин булар Конституциялык соттун чечими менен бекитип беришкен. Мына мен соттошком, биз 17 депутат бары каршы чыкканбыз, аягына чейин турдук. Бирок депутаттык топ түзүп, анын башында мен туруп, Конституциялык сот менен соттошуп, Байековага Кыргызстандын картасын сызып берип, мынандай эки картаны. Анан кеткен жерин кесип картадан. Ошол учурда мындай телевидение болбогону өкүнүчтүү да, ошолорду калып калган эмес. Анан ошолордун көзүнчө ошо жыйында кесип, мына үзөң кууш кетти, мына чек ара өзгөрдү дегенде өзгөргөн жок деген чечимдерди чыгарып беришкен бизге. Ошентип үзөң куушту булар Конституциялык соттун чечими менен тиги кумшуларга өткөрүп беришти. Биринчи, экинчи. Ушул Конституциялык соттун чечими менен Бакиевтер кумторду бекитип беришти. Демек, булардын максаты, демек Бакиевтер буларга айтса керек, ай, сен мынаны орнот, кийин бир нерсени бергенде сен мынаны бекитип коесуң, болду, сен күнөөлүү эмес, тигилер күнөөлүү болуп калат дегендей да. Ошон үчүн жанагы төрагаларды да киргизип атат, колду койдургангачы. Менин оюмча жеке, мына ушу дәвир баленин башын кийин жасаганга булар атайын киргизишти. Эми сот жөнүндө айтып берейин. Америкада ошонун булар принцибин алгандан кийин мен ошол маселе ошол тарапка гана токтоп кетейин. Америкада жогорку соттуку 9 көргөн айттым эле, 9. Болгону 9 жогорку соттун соттору. Бизде жогорку соттуку ошо Конституциялык палата менен биригип 46. Алардын бир жогорку сотунун соту биздин 6 Кыргызстанга туура келет. 55 миллионга бир жогорку соттун алардын элине, мында 329 бөлгөндө 55 миллион калкка бир жогорку соттун судьясы туура келсе, биздики 46. Көрдүңбү? То есть алардын бир соту эми Кыргызстанга мында алып келгенде 6 Кыргызстандын элине бир сот. Көрдүңөрбү? Эми биз кайтып Конституциялык сот кылып күчөтүп атпайбызбы? Бул не деген шерменде? Эч ким мындай эсептебейт экен да, акчаларды эсептебейт, бюджеттен канча беребиз. Андан башка алардын соттору жогорку соту өмүр бою иштейт. 9 соту. Бизде 46 сотубуз 70ке чыкканда биз пенсияга айдайбыз. Аларга пенсияларды беребиз. Болчойт. Анан кийин 46-сына кайтып акча беребиз кызматта. Ай, биз канча анан кантип биз бай болобуз? Мына ушунда сен элди мен өнүктүрөм, Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстан үчүн биз келечекте жыргализм жашайбыз. Барыңар жыргайсыңар, Хан сарайда жашасыңар деген идея менен келгенден кийин ойлош керек эле да, эсептейлик акчаларда буларга канча акча кетет, анан канча чыгым болот. Онон көрө буларды кайтып азыр бүт кыскартыш керек болчу да. Мына 9 болсо, бизде көп болсо 7-ни алып кел, 7 жогорку сот. Бирок бизде үчүн көп. Мен анда айтып берейин. Себеби дегенде бизде кыбыраган иштин бардыгы бүт жогорку сотко келе берет. Эгерде кыштакта бир машина менен сүзүп кетсең, 2 жыл, 3 жыл ошолор отуруп бир машина эмес, 2 машина акчасын төлөшүп, кыйналышып, жогорку сотко 2 жылдан созулган фактылар бар. Ал жерде андай эмес. Ал жерде жергиликтүү соттор өздөрүнүн бир кээ бир чечимдерди акыркы даттанууга жатпайт. Экинчи инстанция, экинчи тепкич апелляционный сотта акыркысы даттанууга жатпайт. Анан жогорку сотко мамлекет
мемлекеттик масштабтагы гана маселе келет дагы, ошон үчүн сандар аз да. Биз мына ушундай жөнөкөй реформа кылабыз деп атабыз, ушуга барыш керек. Ушуга бармайсаң, Конституцияда андайларга бүт бөгөт коюлуп калган. Жана бетондолгон тосмо коюлуп койгон да, себеби дегенде президент өзү бардыгын коет деген койгон, болду. Эч нерсе кыла албайбыз. Бул сот адилеттүүлүгүнө да канчалык аракет кылба, канчалык кеңешти шайлаба, канчалык адилеттүүнүн 3 адилеттүүлүгү кеңеш шайла, болбойт, ишке ашпай, себеби дегенде маңызын өзгөртүш керек, тамырын өзгөртүш керек. Мына ошондо гана жаңыдан чыгышат. Биз тамырын баарын калтырабыз, үстү келгенде эле кесмиш болуп калабыз дагы, андай болбойт да. Бул мына табигаттын закону ошондой.